Emне деген гектарлаған жерлер зиянға ұшырады. Мына ошол гектар жерлерде арпа себілген, буğday себілген, картошка отырғызылған. Мына ошол егіздің бардығы тең. Ошол арпадан үміт қылып, буğdayдан үміт қылып, картошкадан үміт қылып, ушулардан түшүм алса экен, бала чакабызды бакса экен деп аракет кылып аттым. Мына Кудайдын буйругу, табигаттын ырысыгы ушундай болуп калды. 100га жакын гектар жер жарабай калды. Өзүңөр көрүп атасыңар. Эмки жылы бул айдаянттарын айдаганга болбойт, бүт ташкын басып калды. Жарабай калды. Былтырды ушундай окуп болгон. Былтыр келди дагы чалабыла кыдырмыш болуп, акты жазып кетишти, эчтеке жок. Элибиз тынч экен, жоош экен, эч жака кайрылган жок. Эми быйыл кайра кайталанды. Мына элдер эмне кылып окат кылат? Кантип жан багат, кантип балдарын багат? Мына жакында окуп баштады. Балдарга кийим алыш керек. Аларды кыштай багыш керек. Эмне кылып багат? Өкмөт тарабынан бир жардам жок. Мына биздин депутаттар мындайда басып да келип койбойт. Азыр каникулдагы депутаттар баардыгы тең курорт деп чет мамлекеттерде эс алып жүрүшөт. Мына биздин Кең суудан шайланган Кең суулук депутат Акылбек Түмөнбаев эмне кылып жүрөт? Келип жок деген элден кабар алып койбойбу? Укту да бүт Кыргызстан укту да биякта сел жур дегенди. Алдын укту да уккандан кийин келип, эмне болуп атасың эл журт? Акыбалыңар кандай деп сурап койбойбу? Өкмөт тараптан бир киши келип койбойбу? Райондон, областтан келишпей жоктон келип. Элдин акыбалын сурап, эмне болуп атасыңар? Кантип жан багып атасыңар? Келген жоктон дейт. Эч ким келбейт. Эл өзүнөн өзү болуп атат. Эмне кайрылат? Эгерде өкмөт тарабынан элге жардам болуп, компенсация төлөбөсө, мен ачыгын айтып коеюн. Мына Гурманчынын Балбайдын эли чыгат анда. Президентский немеге чейин барат. Барат. Кантип окат кылат? Эмне кылып окат кылат? Мына болгон урожайдын баары таш менен көптүгү жерлери жок. Ашып кетсе эң көбү алган жер 1 гектар, жарым гектар, 30 сотый, 40 сотый. Мына ошондон бир үмүт кылганды. Үмүттүн баары таш каппады. Үмүттүн баары таш капты. Былтыр деген мына тел жүргөндө таякты деген бүтүш керек болчу да. Бүт кумдарды алып келишти, мынакей КамАЗы барлар сабашка кылды да бияктан. Өрүңөн талап кетти бияктан. Даже боктун көчөбүз жасалбай калды. Аягында өзүбүз акча чогултуп көчөнү саттык. Эми МЧС кыйын болсо ошакты жасап коет беле таяктачы. Мына быйыл кайра кайталанды. Мынакей боо участок меники, үй жай меники. Бүт калкаланды, эчтеке калбай калды бияктанчы. Ошондой болот. Азыр болоктон мынакей эме кылып айтайын, 5 балам бар бияктачы. Мына урожай жок. Былтырда 1,5 гектар картошканы агызып кеткен. Андан унчуккан эмес бияктанчы. Мына быйыл дагы монтоп атат, мен кандай кылып окат кылам бияктанчы. Өзүмдүн кредиттерим да бар биякта. 5 баланы багыш керекпи же кредит төлөш керекпи? Мына мону казып кичине балдар болуп ийинтейин өткөн бу августтун 20-сында казып мындай окат кылалы депчи. Же МЧСтен пайда жок, келет дагы мынакей былтыр келишкен. Ояктан үйлөрдү бүт жараксыз болгон үйлөрдү. Ошонун баарын тартып кетишти да эчтеке жок. Кайрылып келип бирөө сураган жок, эмне болдуңар депчи. Демейли, чоңуз мындай да. Алдын ала эсептөөлөр боюнча азыр бизде 100 гектарга жакын болуп атат. Ошондой эле тышкары бул ылдый жагында биздин балык чарбабыз бар. Ошону дагы 2 ошол лункасын алып кеттик. Ал жерде 4 тоннадан 8 тонна балыгым бар деп атат. Аларга дагы барабыз. Ошол эгерде эсептей келсек 100 гектардын тегерегинде болуп атат. Азыр эми толук эсептеп чыгышсын. Бирок ошол эле мезгилде баягы ооруп алгандар да бар да. Мына 1 күн мурун, 2 күн мурун арпаларын ооруп алган биздин жагандарыбыз бар. Эми алардан сүйлөшүп, аларды чыгарабыз. Чөбүн ала албай калса дагы баягы мөрөндөрүн алды да. Эң негизги маселе биздин ушул картошкаларыбыз болуп атат. Ошо картошкаларды мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол үйдүн жанына эккен 30 соток, 40 сотокке мына биз ушуларды эгер кредит төлөшүбүз керек деп турат. Ушулардын баарын биз эсептеп азыр жеткиребиз. Булардын чыгымдарын кандай алып төлөйбүз? Эртең дагы бул боюнча бир өзүм керек болсо Бишкек шаарына чейин барып, министрлер кабинетине кирип, тиешелүү министрлер кабинети төрагасынын орун басарына жолуганбы. Эң негизги мен баарын толук чыгымдарын эсептеп алайын. Ошол боюнча биз иштеп жатабыз. Кырдаал 2022-жылы ушундай талкатталганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү техникалары келип өзүбүздүн кызматкерлер менен аталган костууну толук кандуу казып тазалап берип айлык өкмөт баласына көрүп бергенбиз. Ушундай кырдаалды катталбаш үчүн мындан ары дагы ошол биз жасап сиздерге өткөрүп берген каналды мындан ары өзүңөр эксплуатировать этип, ичин тазалоо, нугун бекемдөө, жегин бекемдөө иштерин жүргүзүп туруңуздар деп өткөрүп берип кеткенбиз. Эми табигаттын кырсыгы ушундай экен, биз күткөн көлөмдөн чоңураак көлөм келип ушундай кырдаал түзүлүп калды. Бул боюнча биз жыл башында жылдын этегинде биз пландаштырабыз. Ар бир айыл өкмөтү менен макулдашып, качерде кандай болупту тилкелер
жатасыздар. Ошол тилкелериңиздердин баарын бизге бериңиздер, жасап берейик. Быйылкы жылкы Скеле болосу боюнча жалпы 25 объект сунуштап киргенбиз. Ошол 25 объекттин баарында алдын алуу иштери аткарылган. Бул участокты 2022 жылдын этегинде жасап быйылкы жылга кайра жылдын этегине же кошумча жобосо жылдын этегине кайра жалпы канча үй жабык? бүгүнкү күндө жалпы турак үй жабыркады деген сөздөн алыстым. Себеп дегенде турак үйлөрдүн короо жайларына жана турак үйдүн өзү жабыркага жок. Анан именно биз азыр өзүбүз ушул талаа этегинде турабыз. Айдоо аяк жерлер, основном айдоо аяк жерлер. Ошо элдер аракет кылып жепкен картошка, буудай, арпа дегендей ушундайлар жабылып турат.